Менин атым Гүлназ, 51 жаштамын. Bundan 24 жыл мурун мени Кудай таап алган да. Ага чейинки жашоомду айта турган болсом, же болбосо мен ага чейин Кудайды кандай элестеткен болсом, эл катары эле аксакалдуу бир Кудайды элестетчим да. Анан кийин менин оюмда тиги көбүнчө биз жаш кезибизде кандай болсо, Кудайды карабайсыңбы, же болбосо деген Кудай көрүп турат, анан кийин Кудай жазалайт деген сөздөрдү көп уккандыктан кичине туура эмес кылсаң эле деп асманды карап Кудай кечирип койчу деген ушундай нерселер болчу да. Анан бирок терең Кудай менен ишим жок болгон экен да. Анткени жашоомдо кыйынчылык болгон эмес. Мен эрке чоңойгом, эрке кыз болуп, атанын сүйүүсүн аябай көрүп чоңойгом да, ошончо мындай Кудайды издегенге, же болбосо мындай терең ойлонгонго ошол учурда жаш кезимде муктаждык болгон эмес да. Анан мен 19 жашымда күйөөгө тийдим да. Анан күйөөгө тийгенде мен жашоонун башка жагын көрдүм да. Көрсө деген жашоо ушундай кыйын турбайбы, татаал турбайбы депчи. Анан жана эрке болуп чоңойгон эле чөйрөдөн башка чөйрөгө келсең, ошондо анан Кудай барбы? Эгер Кудай бар болсо мен эмнеге мындай болдум деген нерсе ошондо келет экен адамгачы. Ага чейин айтып атпаймынбы, эрке болуп эле барчылыктын үстүндө жүрүп, анан кийин мен мисалы папамды ушундай идеал тутчум да. Студент кезибизде кыздар деген ырчылардын сүрөттөрүн ушуну идеал кылып кроваттарына коюп алчу да. Мен дайыма өзүм папамдычы, атамды ушундай адамга турмушка чыксам, мен үчүн атам биринчи орунда болгон да. 19 жашымда турмушка чыккандан кийин эле жашоонун башка өңүтүн көрдүм да. Апи, жашоо ушундай кыйынбы? Анткени мен деген мындай жашоомдо эч качан ажырашуу, же болбосо аял менен күйөө урушуу деген нерсе түшүнүк болгон эмес да. Күйөөгө тийдим, жашоомдо кыйынчылыктар башталды. Анан улуу балам 5 ай болгондо биз ажырашып кеттик да. Анан ошол боюнча ал кезде деген мындай сотка телефон да жок болчу, байланышуу дагы үзүлүп калган. Мен жолдошум Нарындык, а мен өзүм Жалал Абадтык болгондуктан ортосунда байланышта болгон жок да. 6 жыл биз бири-бирибизди такыр көргөн жокпуз да. Анан балам чоңойду, 6га чыкты, анан эми коем мен дагы иштейин деп. Эгер 19 жашымда турмушка чыккан болсо, мен 20 жашымда ажырашып аткан болотум да, такыр эле жаш кезимде. Анан кой мен иштейин эми, баламды багайын деген түшүнүк келип, ошо балам уже 6га чыгып калганда, анан кайра Бишкекке келдим. Анан ошол жерде Швеяга жумушка киргенде бир кыз менен эми жумуштагылар менен таанышып калдым да, анан кийин алынтып калды. Тирүү Кудай бар экен депчи. Ал дагы көрсө жаңы эле ишенген экен, Кудай жөнүндө уккан экен да, анан тирүү Кудай бар экен деп. Мен кызыгып, кандай Кудай экен ал дедим да. Аны тирүү Кудай деди, колунан бардыгы келет деди деп ушундай айтып беришиптир да ага дагы. Анан мен айттым да, эгерде ошол тирүү Кудай болсо, мени күйөөм менен жараштырып койсучу, мен ошол күнү эле ишенип калам дедим да. Менде бир мындай Кудайга болгон талап, эгерде сен ушуну кыла алсаң, мен сага ишенет элем дегендейчи. Анткени мен деген жаш кезимде айтып атпаймынбы, мындай ажырашпасам, ажырашпайын деп мындай бекем үй бүлөнү элестетип ушундай нерсеге умтулуп жүргөм да. Анан кийин уже жашоом талкалагандан кийин көрсө ушундай жашоо бар турбайбы деп, анан ушундай ойго келдим да. Эгерде ошол сенин тирүү Кудайың чын эле тирүү Кудай болсо, мен үй бүлөм менен жараштырып койчу, мен ишенип калайын деп ушундай талап койдум да Кудайга. Анан мен баламды деген ошо Швейцарияга ээрчитип келип, кайра ал окуй элек болчу, ээрчитип кетип ушинтип иштеп жүрөм да. Анан мына карасаңар, 6 жыл такыр көрбөгөн күйөөм келип калып атпайбы? Ошо мен ошондой сөз айттым, ошондон кийин эле 6 күндөн кийин келип калды да. Анан кийин мен телефон ал кезде мындай телефонду будкалар бар эмес беле, ошол жерде бирөө менен сүйлөшүп атам, анан карасам, ал адам келип атат да. Анан аябай таң калыпчы. Анткени мен жанагы сөзүм бар да, мени жараштырып койсучу, анан мен ишенип калайын деп. Болбосо мына карасаңар, ага чейин же бир мындай мамилелешкен жокпуз, сүйлөшкөн жокпуз, телефон аркылуу дагы, бир адамдар аркылуу дагы, ал тараптан дагы бир мындай аракет болгон эмес, жарашайын, балам бар экен деп. Мен тараптан дагы эч кандай неме болгон эмес да. Мындай такыр эле мындай жок адам мен мынтип калчумун да. Менин ушул күйөөгө тийгенимдин бирден бир эле себеби мен балам бар үчүн эле күйөөгө тийген турбаймынбы деген ой келет депчи. Анткени деген мен такыр мамилем үзүлгөн да күйөөм менен. Кайын журтум менде такыр мамилелешкен эмесмин ушу 6 жылдын ичинде. Анан кийин жана айткандан эле бир жумадан кийин мен жолдошум келип атат да. Анан жанагы ой эсиме келипчи, апе чындап эле тирүү турбайбы, мен айтпадым беле. Эгерде мени жараштырса мен сага ишенем дебедим беле деп. Анан ал келди дагы, анан мага мындай деп айтты да. Кыргыздарда ушундай неме бар го, баш үйүртмө кылып алыптыр, башын айландырып алыптыр дегенчи. Анын мен сен менен жарашканы келдим деген эмес, ал ушул сөз айтып келди да магачы. Сен көрсө менин башымды айлантып алыптырсың, анан мен келдим депчи. Мен аябай таң калыпчы. Мынтип коп, башымды айлантып тургандай мындай иштеген баш болсо айлантам да, жөн эле башты айлантып бермек белем депчи. Мынтип ойлоп атам да. Же мага алып берген үйүң болбосо, же бир
кызматың болбосо эмнеге кызыгып айлантышым керек дегендей түшүнүк болуп атат да мендечи. Анан кийин жок, каяктагы нерсени айтпачы деп мен ушинттим да. Көрсө бизде ошо Кудай бириктирип аткан экен да. Ошол күнү эле келди. Анан кийин жок, мен сени менен жашайм деп элечи. Биз мындай адамдык акылыбыз менен түшүнбөшүбүз мүмкүн да. 6 жыл бул 6 күн, же болбосо 6 айлык убакыт эмес да, бул 6 жыл да. Ошол кездеги биздин балабыз уже 6га чыгып калган бала болчу да. Уже 1-класска окуйн деп мен өзүм жаным алып келгем да. Анан ошол күндөн баштап эле ал кетпей койду да. Мен сени менен кайра жашайм деп. Анан мен Кудайга убада бергенде мен сөзгө бек адаммын да. Негизи эле бизди папам ушундай тарбиялаган. Мен айттым да, мен Кудайга сөз бергем. Кудайга айткам, эгерде сен тирүү болсоң, мени күйөөм менен элдештирип койчу деп айткам. Мен ошон үчүн мен ишенишим керек Кудайга, мен анда барышым керек депчи. Анан ого тер ачуусу келди. Мына сен даана башың айланып калган турбайбы? Сен деген диниңди сатып кеткен турбайсыңбы? Анткени мен Иса деп айттым да, мага Иса жөнүндө айтышты. Ал деген тирүү Кудай деди депчи. Анан мен чындап эле жана кызды ээрчите болуп, анан кийин жыйынга бардым. Биринчи жолу жыйынга бардым. Мына босогосун аттаганда эле мындай көзүмдөн жаш токтогон жок да. Ал жерде анан мага жакшы кабарды мен ошол жерден уктум. Кандай Кудай, эмне үчүн ал Кудай, эмне үчүн аны биз тирүү Кудай дейбиз депчи. Негизинен мен мисалы мусулманмын деп эсептеп жүргөн учурда деле бир эле Кудай бар экенин билчүмүн да. Анан ошол жерде чын эле мен тооба кылдым. Кудай, сен чындыгында эле тирүү экенсиң, мен ушундай талап койдум эле, сен ошол нерсени мындай четке какпастан аткарып бердиң деп мен ошол күнү Кудайга ишендим да. Ошол күндөн баштап анан кийин менин жолдошум 1,5 жылдан кийин Кудайга келди да. Бирок бул 1,5 жыл менин мурдагы жашоомун дагы аябай кыйын учур болду да. Анткени деген сен диниңди сатып кеттиң, сен уят кылдың, орустарга же кетип калбайт да. Мурда ажырашып жүргөн киши да же кетип калбайт, же деметпейт. Мен уже Кудайды билгенден кийин мен мындай өзүмө талаптарды, Кудай ажырашпа деген, Кудай сүй деген, кечир деген нерселерди уже жүрөгүмө сиңиргенден кийин мен айттым да, эми кетем десең бул сенин эркиң. Мен сени менен ажырашам дей албайм, анткени биздин Кудай ажырашуунун Кудайы эмес экен, мен ишенип калган Кудай депчи. Анан бизде кыйынчылык да боло берди, уруш талаш дагы боло берди, бирок ал кетпей дагы жүрө берди да. Мен иштеп эле баягы ишимди иштеп жүрдүм. Анан кийин Кудайдан сурап баштадым да. Кудай, сен тирүү Кудай болсоң, сен ажырашканды каалабасаң, сен сүйүүнүн Кудайы болсоң, анан мен жашоомдо эмне болуп атат? Мурдагыдан дагы кыйыныраак болуп кетпедиби? Деп анан орозо кармап баштадым да. Өзүм Швеяда иштейм, эртеден кечке чейин жумушта, анан орозо кармап мындай башың тегеренген учурлар да болот экен да. Анан сиңдим мен менен чогуу жашап калды, уже 1,5 жыл өтүп калды да. Ага чейин мен күйөөмө мындай ооз менен эмес, жашоо менен Кудайды көрсөтүп баштадым да. Анан сиңдим менен жолдошум экөө аябай урушуп кетишти да. Анан сиңдимде мен жүктөрүмдүн баардыгын алып кетем, эжемди калтырбайм деп кайра мындай да. Анан мен Кудайды таанып калдым да. Анан айтам да, Кудай, сен айтпадың беле, ажырашпагыла дебедиң беле, мен жашоомдо эмне болуп атканын мен түшүнбөй атам депчи. Анан бирок мындай ал үйдө калганга дагы мүмкүн эмес болуп атат да. Анан сиңдим оокаттарын эшикке алып чыгып атат, жүктөрүндү. Күйөөм болсо үйдөн тууралып ыргытып атат да, алып кет эжеңди депчи, ушундай. Анан бар сиңдим ар жакта жээк жолу Тимурязова деген көчө болчу. Таксида чыгарып келе алды да. Анан кийин таксиге салып атат. Анан мен турам, анан мен ошо Кудайдын үнүн жашоомдо 2 жолу мындай ачык уктум да. Болбосо Кудай мындай оюбузга салып, китеп аркылуу сүйлөп келип атпайбы? Бирок ошондо мен мындай Кудайдын адам менен сүйлөшкөндөй, сен бул аркылуу сыйлык аласың деген үнду уктум да. Мен тутпаймынбы? Оюңда неметесиң го? Кандай сыйлык? Сен ажырашпа деп атсаң, мына мен ажырашып атам, бул экөө болсо урушуп атат деп. Анан тип сумкамды сүйрөп басып бартам да. Үйдүн ичинен тиги дарбазага чейинки мындай бир топ убакытта ошону басып бартам да. Ошентип баратканда ушул ойлор келип атат да. Анан кийин мен үндү уктум ачык. Сен бул аркылуу сыйлык аласың. Бирок оюмда айтып атам да, кандай кайдагы сыйлык деп. Бирок ошол үндү уккандан кийин мен дароо сиңдим айттым да, жүктөрдү салба таксиге депчи. Анан таксист да бизди урушту да. Биринчи деген толук ажырашып алып, же болбосо деген маселеңерди чечип алып туруп анан чакырбайт белегер таксистти депчи. Анан ага мен айттым да, эми сиз ушул жерге келгениңиз үчүн акча төлөп берейин деп. Анан акчасын төлөп бердик. Анан жүктөрүм могу короодочу чачылган боюнча калды да. Анан мен сиңдимди алып туруп, анан ошол кездеги жыйын жетекчи Кайрбек байкенин үйүнө бардым. Түнкү 11 болуп калган. Барып туруп анан кийин айттым да, Кайрбек байке, могу сиңдим сиздин үйүңүздө жатып калсынчы бүгүн. Анткени деген мен жолдошум экөө урушуп атат. Түндө мындай тынчтык болбойт дедим да. Анан Кайрбек байке айтты, балким сен да каласың, саат 11 болуп калды. Же барганда деген мындай урушуп кетпегиле, же сени уруп койбосун деп, ал да мындай коркунуч болду. Мен айттым да, жок Кайрбек байке, бүгүн бир чечилчү күн. Анткени мен ушундай үн уктум дедим да. Десем, анда макул деп анан үчөөбүз отуруп сыйындык. Мен кайра үйгө келдим да. Үйгө келсем, жанагы эшикте бүт чачылып калган да. Оокаттарым бар, жүктөрүм барчы. Ошол картинадан бир дагы нерсе жок да. Бүт
бүт баарын үйгө киргизип, кичинекей эле бир комнатада жашашак. Баардыгын деген жыйнап, ордуна коюп, анан экөөбүзгө төшөк салып коюп, анан төшөктүн чекесинде күтүп отуруптур да, жолдошумчу. Мен жанагын көрүп алып, аябай таң калып атам да, вот түштө урушуп, эшикке баарын ыргытып берген да. Мен ойлоп аткам, мен келгиче өрттөп жок кылдыбыз керек депчи. Келсем такыр бөлөк сүрөт да. Баардыгын жыйнап койгон. Анан кийин мен унчуккан жокмун. Азыр дагы бирдеке сөз сүйлөсөм урушуп кетпейли эле, унчукпай эле келип төшөктүн чекесине отуруп деп түптүз жаткан боюнча уктап кеттим да. Анан түшүмдө андан бир мындай кара киши чыккандай да. Анан күрөшүп атам. Жогол сен биздин үй бүлөгө деген тоскоолдук кылып аткан сен окшойсуң. Мен сага Кудайдын атынан буйрук кыламын. Жогол деп атам да. Анан ошол кара элес деп туруп терезеден чыгып кетип атпайбы. Анан эртең менен турдук. Турганда эмне атпайбы, жолдошумдун биринчи сөзү эмне атпайбы, силер деген тиги баптисттер деген ырдачыңар эле го, мен ошолорду ырдагым келип атат депчи. Аябай жаман көрүп аткан кишинин биринчи оозунан чыккан сөзү ушул. Мен таң калыпчы. Анан чындыгында эле ошо Кудайдын тирүү экенин ошондо көрдүм да. Мен ошондо мындай өкүнгөнүмчү, бир да ыр жаттап албаптырмын деген болду да. Анан мен атпайм, ошол күнү пятница күн болчу да. Ошол күнү бизде деген кечки сыйынуу болмок да. Мен айттым да, бүгүн деген бул жакта деген сыйынуу болот, балким барып келбейли экөөбүз депчи. Башында ал мага айтчу да, мени танка менен сүйрөсөң да мен барбайм ал жака деп. Бунда ал адам өзү да, мен ырдагым келип атат, жана силердин сөздөрүңөрдү деген уккум келип атат деп элем, өзү эле чабалактап баштады да. Анан кечинде биз жана кечки сыйынууга бардык. Анан киргенде эле, мен Кайырбек байке деп айтып жүргөндө, ал бир аябай бир бою бийик, мындай күчтүү бир адамды элестетип жүрчү да. Кайырбек байке деген кичинекей чүкөдөй болгон киши да. Анан кирип эле деген, мо Кайырбек деп мен өчтүп атпаган. Ооба Кайырбек байке ушул деп мен барып тааныштырдым. Ага чейин бир жарым жылдын ичинде Кайырбек байке мен күйөөмдү мындай да, кандай адам экенин баардыгын угуп бүткөн да, только өзүн гана көрө элек болчу. Ал дагы көрүп анан кийин, сен Гүлнастын жолдошу болосуңбу деп эле анан ошондо сыйынуу болду да. Сыйынып анан ошол жерден тоо кылган. Кудай менен элдеш болгон да. Ага чейин мен мындай эрке болуп чоңойгон болсом, анан кийин турмушка чыкканда деген кыйынчылыктардын баардыгын көрдүм. Анан мен жолдошум Кудайга келгенге чейин бир жарым жылдагы жашоо бул мындай да, тозокто элдер деген тозокто деген өрттөнүп атат деп элестетсе, мен ушундай элестеттим да. Менин жашоомдогу эң кыйын бөлүгү, жашоомдун бөлүгү ушул болду депчи. Анткени кийин бирөө мага да суроо бергендечи, сен жашооңдо эң чоң эмнени төлөдүң дегенде мен ушундай айтчым да, мен үй бүлөмдүн биригиш үчүн төлөдүм деген учурум болгон да. Анткени чын эле мен үй бүлө үчүн аябай көп сыйынгам. Жекшемби күнү келатабыз да, бар мындай адамдык, текебердик бар да, келатат. Болбосо тоба кылды 5-чи күнүчү, келип мен танка менен сүйрөсөм да келбейм дечи элем го. Азыр деген тиги кой жетелегендей эле келатам деп өзү дагы ушундай бир неме болду да. Анан айттым да, сен деген мен алып келаткан жокмун, сени Кудай алып келатат бул жака деп. Анан жыйынга киргенде эле, анткени дайыма жыйынга келгенде биздин чогулушубуз болгон жерде мен жолдошум үчүн сыйынгыла, мен үй бүлөм үчүн сыйынгыла деген сөздөр болчу да. Анан киргенде эле да жыйында келдиби депчи, Кудай ушундай иштейт экен деп. Анткени алардын түшүнүгүндө мен мисалы ыйлап, арманымды айтып, кыйналып атканымды айтканда, көпчүлүк адамда деген бунун күйөөсү келбейт го деген ой болчу экен да. Бирок аны көргөндө мына Кудайга даңк деген болду да. Чын эле Кудайды көрсө иштейт турбайбы, Кудай тирүү турбайбы деген немелер келди да. Ошол күндөн баштап эле ал мындай аябай Кудайга берилди. Андан кийинки жашообузда чын эле мен көрсө бакыт деген ушул турбайбы, сүйүү деген ушул турбайбы жашоо депчи. Биздин бир балабыз болсо, андан кийин 3 балабыз төрөлдү. Балдарыбыздын төрөлгөнү дагы бул өзүнчө бир керемет. Анткени мен операция болгондуктан врачтар айтканда, сенде шанс 0 деген да, балалуу болгонго шанс 0 деген да. Бирок врачтарда, медицинанын сөзү боюнча 0 болсо шанс, Кудайда деген миллион шанс бар депчи. Анан кийин бир айдан кийин эле мен боюмда болуп, андан кийин 3 балалуу. Ошондо азыр биздин 4 балабыз бар да. Тамара же айтып калчу эле, сен ишенимде бир кадам алдыда жүрөсүң депчи. Анткени ушундай мисалы ушуга окшогон учурларда андан кийин рак деген диагноз койду. Анда дагы мен айттым да, жок, мен өлгөнгө эмес. Анткени мындай экен да врачтардачы, тиги рак дегенде эле балдарың канчада, мындай да, адамдын көздөрүнөн мындай үмүтсүздүк көрүнөт экен да. Балдарың канчада, эң кичинекейиң канчага чыкты деген сөздөр да. Мен тотпоймбу. Мен эң кичинекейим ошо кезде 7 жашта болчу, азыр деген 15 жашта да, 7 жыл болуптур. Мен азыр өлгөнгө эмес, ооруганга убактым жок. Мен балам деген 7 жашта, чоңойтушум керек депчи. Андан кийин мен мисалы 4 жыл операция болдум. Бирок мындай да, Кудайдын чын эле тирүү экенчи. Ошол жана тирүү Кудай деп мен талап койгон Кудай бүгүнкү күнгө чейин ал тирүүлүгүн далилдеп келатат да.
бизге андан кийин мына керемети 4 бала берди. Үй бүлөдө бакыт деген кандай экенин көрдүм. Жашоо ушундай өзгөрө турганын, мисалы мындай да, менин жашоомдо мисалы үйүм дагы, бул үйүм дагычы Кудайга ишенүү менен, ошого сыйынуу менен келген да, ар бир нерсебизчи, мен айтам да, биздин ар бир кылган ишибизде, же болбосо үйүбүздө турган, даже мындай эшигибиздин астында турган машинабызга чейин Кудайдын мөөрү бардай да. Анткени ушулардын баардыгы ишеним менен алынган нерселер да. Чын эле Кудай тирүү экенин, тирүүлүгүн бүгүнкү күнгө чейин далилдеп келатат да. Мен 24 жылдан бери ошо тирүү Кудайга ишенип келем. Иса Машаяка мен өкүнбөйм да. Чындыгында эле тирүү Кудай. Анан чын эле Кудайдын тирүү экенине ишенбей койгонго мүмкүн эмес.